8-майда мамлекет башчы Садыр Жапаров Борбор калаада чет элдик адистердин катышуусунда балдардын кардиохирургиясы боюнча гуманитардык программа жүргүзүлүп жаткан мекемеге күтүүсүз барган болчу. Анда жүрөк оорусунан жабыркаган 24 бала кезегин күтүп жатканы айтылып, операция башталгандан бери балдар өлүмүнүн 3 учуру катталганы маалым болгон. Ал эми өлкө башчыга чет элдик дарыгерлер зарыл шарттар жок экенин айтышкан. Андан соң Ажо министрдин ишин катуу сындап, кемчилдиктерди жоюуга 2 күн убакыт берип сөгүш жарыялаган. Sen kança жолу келдің үш жерге? Биринчи жолу келип атасың го? Неге биринчи жолу келесиң сен? Неге мындай проблема болуп атса, неге сен биринчи жолу келесиң бияка? Тревога уруп келбейсиң, мен сени кабинетте отурба деп атам белем, кыдырып иштегин деп. Канча болду иштегениңе сен министр болдуң? 2 ай, 2 айдан эмне? Кирип эле кабинетиңе эмне көчүгүң жабышып калды креслого сен. Чечпейсиң олардын просьбасын, проблема болуп аткандай, не? Кичинекей балдар өлүп атса моякта, сен кабинетинде отурасың. Азыркы тапта саламаттык сактоо министри президенттин тапшырмалары аткарылгандыгын билдирди. Ага ылайык учурда жандандыруу бөлүмүндө кошумча жаткан бейтаптарды көзөмөлдөө үчүн УЗИ аппараты орнотулуп, стерилизация бөлүмү Борбордун жертөлөсүнө жайгаштырылып ишке киргизилген. Ошондой эле Борбор кошумча хирургиялык шаймандар жана керектүү дары-дармектер менен толук камсыздалган. Президент койгон тапшырмалар 2 күндө аткарылган. 9-майдан саат 5-терде уже бүт бардыгы дайын болуп, керектүү жабдуулар менен камсыз болгон. Статистикалык маалыматтарга ылайык Кыргызстанда жылына 2,5 миңге жакын бала жүрөк кемтиги менен төрөлөт. Бир жылда мындай дарттын ачык түрү менен төрөлгөн 400гө жакын балага операция жасалат. Мында 7 дубандан келишип кезекке турушат. Деген менен аларга бейтапканада орун жетишпегендигине байланыштуу артка кайтарылгандары да бар. Ошол эле учурда анын ичинен кээ бир жарандар чет жакка чыгып операция жасатышат. Ал эми президент келип кеткенден кийин анын тапшырмасын ылайык дары-дармектер менен толукталып баштаган. Бизде муктаждык жүрөк хирургия больницанын чоңдугу, койканын чоңдугу чынында бул тармакта муктаждык чоң. Себеби бул жүрөк балдар бул ошол онкология сыяктуу. Баягы эл аралык стандарт боюнча 1 миллион населенияга бир чоң кардиохирургический центр болуш керек. Биздин жүрөк хирургия жана органдарды алмаштыруу илим үзүлдү борбору бул 7 облусту камтыйт. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич келип кеткенден кийин министр өзү мындай тыкал көзөмөлгө алып, убакыт 2 күн бербеди. Тапшырмалар биринин артынан бири аткарылып жатат. Дары-дармектер келип атат Кыргыз фармация аркылуу. Асафа фонд, Медакадемия инструмент стерилизация боюнча немелерди, жабдыктарды бизге неме кылып беришти, уюштуруп беришти. Ал эми Кыргызстанда белгилүү кардиохирургдардын бири Калдарбек Абдырамановдун айтымында азыркы тапта бул тармакта мурунку жылдарга салыштырмалуу көңүл буруу алда канча жакшырган. Өнүккөн өлкөлөрдөн бир топ эле артта калганыбыз менен алардан калышпай жүрөк операцияларын жасап, абалдан чыгып келе жатабыз дейт. Алдыда заманбап керектүү медициналык жабдыктар алынып, имарат маселесин өлкө жетекчилиги чечип берсе, жүрөк ооруларынын аз да болсо азаюусун шарттайт дейт башкы кардиохирург. Президент жалпысынан команда берип атат да, эми оңдо кыла деп. Мен айтып атпайм, ушундай кээ бир мындай маселелер бар да, ошол маселелерди биз ошо президенттин башка жумуштары көп да. Ой, мамлекеттин жумушу чоң да. Кичинекей эле больницанын жетекчиси болуп туруп, хозяйствосу да бар, дарысы да бар, тиги оборудованиясы. Ошондой да мамлекеттин проблемасы жок. Ошондой шартта биз жетекчини отвлекать этип атабыз. Биз мына тийиштүү жетекчилер да бар да. Министрликтер бар, бизге окшогон адистер бар. Ошолар айтышыбыз керек. Ай, момундай болуп атат. Келгиле оңдойлу деп. Ошону мен кубандырганы ошол биздин жетекчилер, президентибиз баш болуп, бардыгы ошол түшүнүү менен кабыл алды. Мурун эми мен айтып атпайм, 40 жыл иштеп койдум. Анын ичинен 25 жыл жүрөк хирургиясында. Алаксытатпачы. Болуптур, жакшы. Мына айтып атпайм, муну куруп беребиз деген. 19-жылы. Мына мен сүйлөшкөм бул киши менен, президент менен. Бул киши эми кетип калды да, 10-жылы. 9-жылы. Бул 19-жылы. Бардыгы обещать этип келген.
эми азыр ушул борбор курулуп калат деп mana могу жерде мен отурам, жалдырам. Ишеним, азыркы жетекчилерге мен азыр ишенип турам. Кудай буйрса, аман эсен болсо, тынчтык болсо, менимче ушул азыркы жетекчилер ушундай борборлорду куруп берет. Мына куруп атышпайбы? Материалдык база, жаңы имараттар, жаңы оборудованиялар келсе, бизде эле чет элдеги медицинадай жакшынакай врачтарыбыз бар, бактыбызга жараша кетпей, эч жака кетпей врачтар эми кеткени кетип атат Россияга. Бирок көпчүлүгү бул жакта иштеп атат. Ошондо менимче ушул бизге ушундай жардам болсо, ушул медицина акыбалы өзгөчө жүрөк хирургиянын акыбалы оңдолот. Жалал Абадта азыр мамлекеттик экинчи мекеме Бишкектеги ошо жанагы өрт чыккан акыбалын көрүп атасыңар. Бул болсо эки жерде иштеп атабыз. Ушундай акыбалда эки чоң мамлекеттик мекеме ушундай акыбалда иштеп атат да. Эскерте кетсек, ушул жылдын 11 февралдын кечинде жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илимий изилдөө институтунда өрт чыгып, реанимацияда оор абалда жаткан 1 жаш 7 айлык наристе жана 16 жаштагы өспүрүм эвакуация учурунда каза тапкан. Андан соң институт убактылуу республикалык дартты аныктоо борборунун имаратына көчүрүлгөн болчу. Нурзат Көчүмкулова, Шерзат Эгембердиев, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.